алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарга Рамазан айы кут болсун. Биз Рамазан айынын кирип келиши менен бизде алхамдулилля бизде ибадаттарыбыз, зикирлерибиз көбөйөт жана ошол нерсени талап кыла турган ай болуп эсептелет. Бизде Рамазан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан 4 нерсени көбөйткүлө деп. 4 нерсенин бул биринчиси ла илаха иллаллах деген калиманы айтууну көбөйткүлө деген. Экинчиси бул истигфарды көбөйткүлө деген. Истигфар бул Аллахтан кечирим суроо болуп эсептелет. Үчүнчүсү бул жаннатты сурагыла жана бейиштен сакташына сурагыла деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Жана бизде ошол айдын дагы айтат: аввалуху рахмах ва аусатуху магфирах ва ахируху иткум минан нирон деп айтылат. Бул биринчи 10 күндүгү бул Аллахтын рахматы жааган күндөр. Экинчи 10 күндүгү бул Аллахтын кечирим бере турган күндөрү. Акыркысы бизди дозоктон куткаруучу күндөр. Бизде азыр ошол ортоңку Аллах кечирим болгон 10 күндүктөбүз. Аллахтан ошол күндөрдө толугу менен күнөөлөрдөн кечирилип жана бейишке татыктуу мусулман болушту Аллах насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.